Классташтарым мени жек көрөт. Жалпы салам. Менин окуям бардык класс жек көргөн окуучу кантип ишеничтүү досторду тапканы тууралуу болот. Атым Эдил. Аңгемем жогорку класста окуп калганымдан башталат. 2018-жылдын сентябрь айы. Жакшы көргөн мезгилим күз. Ата-энем башка шаарга көчө турганыбызды айтканда, маанайым чөктү. Атамдын жумушуна карап көп жолу мектеп которууга туура келди. Бирок бул шаарга да, классташтарыма да абдан көнө түшкөн элем. Айла жок жашообуз ушундай экен. Окуй турган мектепти көргөндө, андан да жаман абалда калдым. Мектеп эски имаратта жайгашыптыр. Мугалимдер да уулгайып калгандар. Сабак берүү системасы да эски боюнча калыптыр. Классташтарым жакшы болсо болду деген үмүттө мен класска кирип келдим. Балайниби? Класска кирерим менен классташтарымдын мени атып ичүүдө болгон көз караштарына кабылдым. Мугалим мени тааныштырып коюп, ордуна отуруп алды. Калганы кинодогудай болуп өттү. Артымда отурган бул класстын атаманы «Алтын бала, бул жерде өзүңдү тынч алып жүр» деп кулагыма шыбырады. Сыр бербесем да, эмнеге коркутканы мени кооптонтуп турду. Көпкө ойлонуп, өзүмдү сабактан көрсөткүм келди. Ар сабакта биринчилерден болуп кол көтөрүп жооп берип, тапшырмаларды убагы менен аткарып жаттым. Жада калсам мугалимге компьютерге кандай иштеш керек экенин үйрөттүм. Эми өзүмдүн жакшы жактарымды көрсөттүм деп ойлонуп жүрсөм, классташтарымдын мамилеси тескеринче бузула баштаптыр. Эмне себептен мындай мамиле кылып жатышкандарын кимден сураарымды билбей турганда, Алина аттуу классташ кыз басып келип, эч кимге көңүл бурбай эле окуй беришимди айтты. Көрсө, менден мурда борбордон бир окуучу келип, кыздарга тийишип, бул жердин балдары теңине албай жүрүп кеткен экен. Ошондон кийин булардын оюнда чоң шаардын балдары жаман экен деген ой калыптыр. Бирок мен андай эмес элем. Ашканада отурган атаманга жолугуп, иштин жагдайын сүйлөшүп алгым келди. Атынан кайрылып, «Кумар, мен силер сыяктуу эле кадимкидей эле баламын» дегиче башымдан ылдый суу куюлду. Колундагы бутылкадагы сууну куюп жиберген экен. Ага удай эле бетиме муштум тийип учуп түштүм. Кумар жана анын достору каткырып жүрүштү. Менин ачуум эле келип түштү. Ордуман ыргып туруп Кумарды бет талаштыра тээп калдым. Достору түшүнбөй калышты да, бир учурда мага кол салышты. Кикбоксинг менен машыгып жүргөнүмдүн пайдасы тийип, үчөөнү 3 жерге сулата тептим. Аларда эч кандай машыгуу болбогондуктан мен үчүн оңой эле болду. Ашканада отургандар кызыктай абалда калышты. Ушундан кийин жаман бала болом деп чечтим. Сабакта мугалимдер менен айтышып, тынгуу учурунда классташтарыма атырылып, Кумарды болсо менден таптакыр эле алыс отургузуп салдым. Ошентип мени Алинадан башкасы жек көрө башташты. Алина Кумар экөөбүздүн мушташканыбызды көрүп калгандыктан баарын билип турду. Ал канчалык мени менен сүйлөшкүсү келсе да, мен качып кетчүмүн. Жылдын аягына чейин жаман бала болгум келген. Бирок болуп өткөн бир окуя башка нукка бурду. Бир күнү экинчи кабаттын ачык терезесинин түбүндө Алина мени күтүп туруптур. Мени көрө коюп чакырганда укмак санга салып басып кетти. Ошол учурда залда балдар бир нерсе талашып уруша кетишти. Бирөөсү байкабай Алинаны түртүп алганда ачык турган терезеден кулап кетти. Кыйкырыктан улам чуркап барсам, Алина терезенин кырын кармап, салаңдап туруптур. Колумду сунуп жеткенге аракет кылсам дагы терезеге чыкканга туура келди. Жаңыдан эле колум кармап тартаарымда бутум тайып кетип, жыгылып кете жаздап, бир колум менен терезенин кармаганга үлгүрүп калдым. Бир колум менен Алинаны кармап, бир колум менен терезени кармап, бизге эч ким жардам бермек экенин ойлонуп жаттым. Аңгыча артымдан бирөө жардамга келди. Бурулуп карасам Кумар. Анын эптүү экенин мурда байкабаптырмын. Кумар жана анын 3 достору бизди тартып чыгышты. Бизге жардам бергенине рахматымды айттым. Кумар болсо, өткөнкү окуя боюнча кечирип кой. Сен жакшы бала экенсиң, деп жооп узатты. Ошентип экөөбүздүн достугубуз башталды. Бирок класс мени кабыл алган жок. Мени да Кумар сыяктуу бой көтөргөн бала деп эсептешти. Алинаны сактап калганым тууралуу Кумардын айтканын мактаныч катары кабыл алышты. Алинаны мени жакшы көрүп калган деп ага да ишенишпеди. Мен актангым келген жок. Баарын тескери жасап жүрө бердим.
Бирок Кумар менен Алина менин класстын ишенимине киргизебиз деп пландарды түзө башташты. Канчалык көнбөгөнүмө карабай, акыры макул кылышты. Алардын планы боюнча мен классыма баатыр болуп көрүнүшүм керек болчу. Планды уккандан кийин мен минутадай өзүмө келе албай турдум. Кинодогудай эле план экен. Алина менен Кумар классты сыртынан бекитилип, класстын ичинде көздөн жаш чыгара турган газ кое беришет. А мен баатырларча эшикти ачып, баарын куткарып калам. Газды кайдан алаарын сураганымда, Кумардын атасы военный жана үйүндө андай гранаталар бар экенин айтты. Классты кантип камап коюуна кызыкканда, Алинанын апасы мектептен зауч жана ачкычтар анда сакталаарын билдирди. Мунун баарын укканда мен баш тарттым. Бирок алар күн сайын какшай бергендиктен бир жумадан кийин макулдугумду бердим. Кылыгыбызды биринчи күнү акыркы сабак физикада кылмай болдук. Алина мугалимди алдап эшикке чыгарып кетет. Анын астында туалетке суранып чыгып кеткен Кумар эшикти бекитет да, мен байкатпай ачып койгон терезеге чуркап барып газды класстын ичине ыргытам. Физика сабагы экинчи кабатта өткөндүктөн эч ким терезеге эмес, эшикти карай жүгүрмөк. Планды ишке ашыра турган күн да келди. Алина өзүн жаман сезгендиктен мугалимди медпунктка алып барып келишин суранды. Оорулуунун ролун эң жакшы ойноду. 10 мүнөт мурда чыгып кеткен Кумардын эшикти бекиткенин эч ким байкабай калды. Кумардын эшикке чуркап чыккан чакты 5 мүнөттөй убакыт өттү. Гранатанын класска түшүп келгенин жана газ чыкканын эч ким байкабады. Окуучулар арасында паника башталды. Бирөө партанын астына жашынса, экинчиси шкафтын үстүнө чыгып кыйкыра башташты. Бири да эшик жакка чуркаганды ойлонгон да жок. Бир убакта дайыр эшиктин бар экенин айтканда паника абдан да күчөдү. Мен өзүмдүн ролумду аткарып, коркпогула. Мен азыр баарыңарды куткарам деп эшикти ачмак болдум. Класс ичиндеги тумандан чөнтөгүмдөн экинчи ачкычты кантип алып чыкканымды байкашмак эмес. Колумду чөнтөгүмө салган боюнча катып калдым. Анткени Алинадан ачкычты албаптырмын. Көрсө баарыбыз планды эң керектүү жерин унутуп калыптырбыз. Аңгыча Алина менен мугалим келип калышты. Акыбал оорлоно баштады. Алина мага ачкычты бербей калганын эстегенде, арга жок биздин планды айтып, эшикти ачты. Классыбыз жалпы эшикке чуркап чыкты. Баарынын башы айланып, көздөрүнөн жаш агып, жөтөлүп жатышты. Мугалим аябай ачууланып, директорго айтып салды. Кумарды кароолчу кармап келди. Үчөөбүздү директорго алып келишти. Урушту аябай эле уктук. Жаза катары жыл бою мектептин айланасын тазалаганга макул болдук. Болбосо мектептен чыгып калышыбыз мүмкүн эле. Классташтарым жалгыз мени эле эмес, Кумар менен Алинаны да жек көрүп калышты. Классыбыздын баатыры болгон жокмун. Бирок мектеп бүткөнчө бирге жүргөн эң сонун досторду таптым. Алина жана Кумар үчөөбүз канчалаган кызыктуу күндөрдү бирге өткөрдүк. Класс басып, окуучулук күндөрдөгү кызыктуу окуялардан комментарийге калтыргыла. Биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Баарыңарга салам. Менин атым Айданек. Менин курбуларымдын баарынын жигити бар. Алар чогулган сайын жигиттери жөнүндө сүйлөшө беришчү. А мен болсо ар дайым четте унчукпай калчумун. Мен бир дагы бала менен мамиле түзүп кете алган жокмун. Мен эч өзгөчөлүгүм жок, жөнөкөй эле кызмын. Эми атым өзгөчө болгон эле болсо, анан мен газдалган суудан ичкенди жакшы көрөм. Анан дагы семирбейм. Бирок мен балдар менен сүйлөшө албаганымдын себеби башка нерседе. Уксаңар таң каласыңар го. Мен жаныбар атуунун баарын жаман көрөм. Жада калса мышыктардан бери. Мышыктардын жүнүн элестетсем эле жанында дагы жолой албайм. Акыркы учурда болсо, балдар ар кандай экзотикалык жаныбарларды бакканды мода кылып алышты. Мисалы, жөргөмүштөрдү, бакаларды, же ташбакаларды. Ошол балдардын жаныбарлардын жанына барганын элестетсем эле кузгум келет. Мени эмнегедир жөргөмүштөр аябай жакшы көрүшөт. Мен аларды жек көрөм. Алар дайыма мен аңдып жүргөндөй, же мен сумкамдын ичинен чыгат, же болбосо сабакта отурганда колума потолоктон ыргып түшүшөт. Мен атайын ары баккандардын коргоочу костюмун алсамбы деп ойлонуп баштагам. Досторум болсо, жөргөмүш кыз болгонго бардык мүмкүнчүлүктөрүң бар деп күлүшөт. Бирок ал тамашалар дагы мага жакпайт. Мен жөнөкөй эле тынч жашагым келет.
Бирок бир күнү биздин класска Бектур деген жаңы бала келди. Бай үй бүлөдөн экен, өзү ошентип айткан. Ал дароо эле көп кыздардын сүймөнчүлүгүнө ээ болду. Алар Шурудайлага асылышчу. Эң башкы мага жаккан нерсеси анын үйүндө эч кандай жаныбар жок болчу. Анан дагы ал аябай жагымдуу болчу. Мага ал бара-бара жага баштады. Жок, жагып калды десем болот. Ушунчалык жагып калганын айтсаңар, мен аны көргөндө сүйлөй турган сөзүмдү унутуп калчумун. Бир жолу мен өзүмдү топтоп, чыгынып, ага келдим дагы түшүнүксүз бир нерселерди айтып былжырай баштадым. Ал мени таң калып карап, сага жардам керекпи? Өзүңдү жаман сезип атасыңбы? Врач чакырайынбы? Деди. Мен ошол жерден тез-тез бурулуп алып качып кеттим. Мен бир жумадай өзүмө келе албай, мектепке барбай жүрдүм. Баргандан кийин деле Бектурду көргөндө башымды жерге салып, бат-бат басып кетчүмүн, байкап калбасын деп. Менимче ал мени байкачу деле эмес. Ал менин бар экенимди деле унутуп калса керек. Бир жолу аябай көп китептерди алып сабакка бара жаткам. Адаттагыдай эле Бектурду көрүп, башымды жерге салып ылдам баса баштадым. Ал дагы мени байкабай калган окшойт. Экөөбүз сүзүшүп кеттик. Китептердин эң чоңу жана эң оору анын колуна түшүп, манжасы сынып калды. Мен өзүмдү абдан ыңгайсыз жана күнөөлүү сездим. Бектурду ооруканага жаткырышты. Мен күнөөмдү жууш үчүн аны карашым керек деп ойлондум. Бирок мен чоң апаман башка эч кимди карап көргөн эмесмин. Мен ага чай демдеп, даамдуу печеньелерди алып келип, колуна майлардан сүйкөп багып аттым. Бара-бара экөөбүз жакындап калдык. Ал үй бүлөсү менен болгон саякаттарды, кайсы мамлекеттерден кандай тамак жеп көргөнүн айтып бере берчү. Ыраазычылык катары Бектур мени достору менен чогуу турганга өзүнүн үйүнө конокко чакырды. Мектептин эң алдыңкы кыйындары чогулушуптур. Мен өзүмдү аябай ыңгайсыз сездим. Бектур дүйнөдөгү эң кымбат кофени даярдап берүүнү чечти. Баары тең ал эмнеге анча кымбат болушу мүмкүн? Ал эмнеден жасалат деп сүйлөшө башташты. Бектур болсо ичип бүткөндөн кийин айтам деп жылмайып койду. Мага бул нерсе жаккан жок. Жок деп сылыгыраак айтканга аракет кылдым. Даамы сонун, ичип көрсөң деп кыйнап чыгышты. Аягында макул болуп ичтим. Ачуу анан башкача адамданат экен. Аябай деле жаман эмес. Ичсе болот. Анан Бектур баарыбыз ичкенден кийин макул болуп, эмне кофе экенин айтып баштады. Кофе Лювак деген кофе экен. Анын даярдалышы дагы өзгөчө экен. Жаныбарлар кофе багынын жемиштерин жейт. Бирок ашказаны жемиштин сөктөрүн иштете албаган үчүн ал сөктөр кайра башка нерсеси менен аралашып түшөт. Аларды адамдар чогултуп, анан кофе кылышат. Мен бул нерсенин баарын укканда эмне ичкенимди элестеткенимде, мен дароо кускум келип баштады. Дааратканага чуркап жөнөдүм. Бирок жетишпей калып, кире беришке кусуп жибердим. Мен кандай уят болоорумду элестетип, эмне кыларымды билбей үйгө качып кеттим. Мен эми үйдө отурам. Мен мындан кийин Бектурдун көзүнө эле карай албагандык түгүл, мектепке дагы бара албай калдым. Башка мектепке которулуп кетсемби деп ойлонуп жатам. Бектур мени жийиркенчек экенимди билип туруп, болбой эле ичирип көрөйүн деди. Эми бул нерсе менен кантип жашарымды дагы билбейм. Сизде ушундай абал болду беле? Ой пикирлериңизди аябай күтөм. Салам, менин атым Аделя. Адина, кээде Жасмина. Бирөө Жанат деп чакырса, дагы бирөө Бермет деп чакырат. Менин атым көп. Ошон үчүн ар дайым ушундай башкачамын. 17 жашка чейин мен 20 жолу кыялдарымды өзгөрткөм. 5 жолу колледж алмаштыргам. Дагы ошончо жолу сүйүп көргөм. Ар бирөөнү ар кайсы ат менен таанышкам. Кайсы ат жакшыраак угулат тандай албай жүрөм. Жооп издеп Европага бардым. Италияда мени Лиза дешчү. Ал жактын ашканасы аябай жакты. Лазанья, асабуку, карбонара дегендерди биринчи эле күнү жеп көрүп, жактырдым. Кызыл вино ичип, деликатес жеген кандай сонун. Мен бирок толуп кеттим. Бирок ага карабай баарын жеп жаттым. Аягында өзүмдүн кийимиме батпай калдым. Чуркап жүргөн кыздын рекламасын көрүп, мен чуркашым керек деп чечтим. Анан мен чуркап баштадым. Бул менин жашоомдун негизи болуп калды. Эртең менен, түштө, кечинде чуркап жүрдүм. Бир жолу түндө уктай албай, чуркап келишим керек деп чечтим дагы чуркап жөнөдүм. Чуркап кете бердим, анан Франциянын границасынан кантип өтүп кеткенимди байкабай калыптырмын. Мен ал жактан өзүмдүн сүйүүмдү таптым. Кристофту. Ал дагы чуркачу. Ал мени Лизет деп койчу. Мага комплименттерди көп айтчу. Сүйүүсүн дагы чуркап баратып билдирген. Бул эң романтикалуу болгон. Кристоф экөөбүз ээрчишип алып чуркачубуз. Жаратылышка, куштардын сайраганына суктанып кете берчүбүз. Ал мага сүйүү ырларын окуп берчү. Анан бир моментте эле мен аны жоготуп алдым. Чын эле жок болуп кетти. Мен аны парктан, көлдүн жээгинен, тоолордон, бүт жерден издеп таппай койдум. Менин жан дүйнөмдө кайрадан збой болду. Мен чуркабай калдым. Аэропортко барып, чоң реклама постерин көрдүм. Билет сатып алдым. Манах менен индустардын жанында болуп калдым. Ооба, Индия. Менин атым бул жакта Лилавати болду. Мени медитациянын үндөрү, музыкасы арбап алды.
коңгуроо, ситар, барабандар, анан флейта ойногондо мен көз жашымды токтото албай калдым. Мен медитация кылып отуруп ыйлап баштадым. Бул үндө канча деген жарыктык анан тазалык бар. Мен сыйынып жатып ыйладым, уктап жатып ыйладым, гуру менен сүйлөшүп жатып дагы ыйладым. Ал мени көпкө чейин унчукпай угуп отурду. Менин Кудайга болгон сүйүүмдү айтып бердим. Мен жашоомдун негизин таптым дедим. Анан мен болгон жашоомду кызмат кылуу менен өткөрүүгө даярмын дегенимде, ал мени башкача көзү менен карап туруп 4 сөз айтты дагы кетип калды. Мен жаныбызда отурган монахтардан эмне деди, кантип түшүнсө болот десем, бирөөсү мага которуп берди. Жинди, тамактан, сүй, сыйын деди. Ушул элеби, мен аныс деле сүйүп, сыйынып жашап келдим. Анан ошондо мааниси эмнеде? Кантип түшүнсө болот? Түшүндүргүлөчү дедим. Мен монахтарга медитация кылганга тоскоол болуп жатканым үчүн кетиңизчи деп суранышты. Мен өзүмдүн шаарыма келдим. Ошол жакта окуп жашап жүрдүм. Бирок башыман гурунун айткан сөздөрү кетпей атты. Анын терең маанисин түшүнбөй жүрдүм. Достор, силер анын сөздөрүн кантип түшүндүңөр? Баса, кайсы ат жакшат? Аделябы, Адинабы же Жасминабы? Же Берметпи? Же Лизабы? Эгер силерге видео жакса, лайк басып, каналга катталгыла. Менин суроомо дагы жооп берип койсоңуздар жакшы болмок. Салам, менин атым Азат. Мен жөнөкөй эле баламын. Орто мектепте окуймун. Балдардын окууга көңүлдөрү жок. Кыздарга тийишмей, мектепке кайдагы нерселерди алып келмей. Мисалы, тирүү кескелдерик же эски гранатаны. Мектепте анда-санда ар кандай уруш тартыштар болуп турат. Негизи мектепти чоң класстардын балдары карашат. Алар ар кандай салттарды да ойлоп табышкан. Кимди тажатыш керек же кимди өздөрүнө жакындатыш керек дегендей. Мектепке дене тарбиясы алган жаңы мугалим болуп келген Арген агай баарын өзгөрттү. Чынын айтканда, агай бизге жаккан жок. Келген күнү эле ал өзүн Жан-Клод сезип алыптыр. Анан бир жуманын ичинде жаңы салттарды киргизди. Рекетчилерди жана сабактан качкандарды кармап, спорт залда кыйначу. Арген агайдын максаты жыл сайын өтө турчу президенттин мектептер аралык олимпиадасын утуп биринчиликке чыгуу эле. Бизге ушул эле жетишпей турду эле. Бойго жеткен балдардын оюнун баары эле кыздарда жана ар кайсы болбогон нерселерде эле. Ошондуктан эч ким тердеп, машык кылары келчү эмес эле. Мугалимдердин баары аны колдошту. Жада калса, 7-класстын класс жетекчиси Жазгүл эже жактырып калды окшойт. Алар ар дайым мектеп ашканасында чогуу кофе ичип отурушчу. Чынын айтканда мектепте кызыксыз болуп калды. Балдардын көбү спортко кирип кетишти. Кокустан эле чоң чыр-чатак башталды. Баарыбызды иликтөөчү Руслан байке чакырып, милиция менен эмне болгонун чечишип жаттык. Өтө жаман иш болду. Баягы кыйын деген Арген агай биз аябай корккон, бирок баарыбызга үлгү болгон көрсө педофил экен да. Ал жашыруун камераларды кыздардын чечинүүчү жайына орнотуп коюп, кыздарды аңдып жүрчү экен да. Камера, чечинүүчү жай, милиция, жада калса журналисттер. Тактап айтканда баары кинодогудай болду. Мектептин ичи дүң эле болду. Милиция агайды абакка камады. Байкуш Жазгүл эже аябай жаман болуп, бир нече күнгө жоголуп кетти. Бирок бир күнү иликтөөчү Руслан байке жана милиция кызматкери менен мектепке келди. Арген агайдын жазасын жеңилдетүү тууралуу сүйлөшүп жатышты. Анткени ал каршылык көргөзбөй баарын мойнуна алыптыр. Агайга кичине болсо да боорубуз ооруп жатты. Ушундай таза адамдардын дагы башында таракандары бар болот экен да. Акырындап мектеп мурунку абалына келе баштады. Биз бул чыр-чатак жөнүндө унутуп калганбыз. Аңгыча жаңысы пайда болду. Көрсө, Жазгүл эже балдардын кабинетине жашыруун камера койгонго уруксат алып, аны коюптур. Баягы кыздардын видеосу балдарда экенин билип калышыптыр. Эми ал жөнүндө баарыбыз билчүбүз. Чоңдор бизге акчага көрсөтүшкөн да. Аны агайды кармап кеткенде кабинетинен алып чыктыкты. Бирок аларды кармаганда флешка жандарында болчу. Ошондуктан Бекзат менен Чика экенин билинип калды. Милицияга оңой эле болду аларды мойнуна алдырыш. Жашыруун камераны кыздардын чечинүүчү жайына жана душка койгондорун, аны атайы Арген агайды каматыш үчүн кылгандарын жана ал жакта тартып алган видеону акчага сатып жаткандарын. Ооба, бул биздин мектеп. Дайыма кызыктуу окуялар болуп турат. Арген агайды бошотуп, андан кечирим сурашты. Ал Жазгүл эженин жардамы менен өзүнүн жакшы деген атын сактап калды. Бекзат менен Чиканы башка мектепке которуп кетишти. Акыркы техникалар аябай өнүгүп жатат. Сен кайда жүрсөң дагы аңдып жүргөн. Бул видео кимге жакса, лайк басабыз жана каналга жазылабыз. Анан комментарийге ой пикириңерди калтыргыла. Барыңарга салам. Атым Пери. Менин гүл саткан магазиним бар. Эң барынан коз жана өзгөчө гүлдөрдү чогултканды жакшы көрөм. Бир күнү магазинге өзгөчө кызыктуу бала кирди.
Анан мага элде жок, өзгөчө гүл бер, каалаган акчаңды төлөп берем, деди. Гүлдөргө аябай кызыкканымдан макул болдум да бир жума күтө турушун сурандым. Ал да макул болду. Мен шаар сыртына гүл чогултканы жөнөдүм. Бир нече күн бою кызыктуу гүлдөрдү топтодум. Дагы бир нече күн алардан букет жасадым. Жыйынтыгында башкача букет пайда болду. Мындай букетти биринчи жолу жасадым. Бир жумадан кийин баягы бала келди. Ага букетти берсем, ал аябай таң калды. Анын айтуусу боюнча мындай сулуулукту биринчи көрүшү экен. Ал мактаса уялып кеттим. Анан ал өзүн Канат деп тааныштырып, букетти мага белек кылып, мени жолугушууга чакырды. Макул болдум. Анткени ал сылык жана жылдыздуу экен да. Биринчи жолугушуудан кийин анын мыкты бала экенин билдим. Ал дагы гүлдөрдү жакшы көрөт экен. Канат мени атасынын гүлдөр складына алып барганда аябай бактылуу болдум. Анткени ал жакта гүлдүн көп түрлөрү бар экен. Ошол маалда мен аны сүйүп калдым. Бир жолу кокустан телефон менен сүйлөшүп жатканын угуп калдым. Жумушу тууралуу сүйлөшүп жатыптыр. Жакында ал мага толугу менен ишенип калат. Ошондо гүл магазинин сатып алам деди. Таң калып калдым. Түшүнбөй турдум. Менин кичинекей магазинимди эмне кылат? Анан баарын интернеттен билдим. Көрсө ал чоң гүл саткан компаниянын ээси экен. Дүйнө жүзү боюнча магазиндерди ачышыптыр. А менин магазиним болсо жакшы жерде жайгашып, көп клиенттерди тартып турат экен. Менин ишеничиме кирип, бизнесимди урдап алганы жатыптыр. Жиним келип, анын үйүнө бардым. Баарын билем. Менин гүл магазиним менен мындай кылышка эч кимге жол бербейм дедим. Эмне дешти билбей калды. Анын көз карашынан мындайды күтпөгөнүн билдим. Ал баарын түшүндүргөнгө аракет кылды. Мен укпастан кетип калдым. Күндөр өтүп жатты, ал кайра келип кечирим суранганын койбоду. Бирок мен эч көңүл бурбадым. Бир күнү магазиндин ээси келип, экинчи бул жерди арендага бербейм деди. Эмне үчүн деген суроомо жооп ала албадым. Ошентип келишим чачырады. Муну канат эле кылды деп ойлодум. Бирок мен жаңылыптырмын. Ал келип мындай болуп кетишин каалаган эмес экендигин айтты. Көрсө атасы гүл компаниянын ээси экен. Анан менин ишеничиме кирүүсүн талап кылыптыр. Бирок ал мени чындап эле жактырып калыптыр. Мен атама жол бербейм. Сенин магазиниңди кайрып берем деди. Анын сөзүнөн кийин бир нече күн өттү. Ал менин үйүмө келип, жаңы келишимди көрсөттү. Эми бул магазин толугу менен меники экендигин айтты. Мен аябай кубангандыгымдан кантип бул көйгөйдү чечкендигин сурабай калыптырмын. Жаңылыктардан угуп калдым. Канат атасынын байлыгынан баш тарткандыгын. Мен үчүн ушундай кадамга баргандыгына ишене албай турдум. Ага чалдым да мен үчүн мындай кылыштын кереги жок болчу дедим. Анан ал, эгер сен мага жаңы өзгөчө букет жасап көрсөтсөң, бул кылганым үчүн өкүнбөйм деди. Мына ошентип Канат деген келечектеги күйөөм менен таанышып калдым. Мага окшоп кызыктуу өзгөчө букеттерди чогултканды жакшы көрөт. А силер кандай букеттерди жакшы көрөсүңөр? Каналга жазылгыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Жаңы бөлүмдөрдү өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып койгула.